Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Менин атым Калыбек Жапаров. Мен дагы ушул шайлоонун талапкериме Багыт партиясынан ошол жогорку кеңешке депутатка талапкер болуп бардым. Чындыгында азыр мына көпчүлүктү менин коллегаларым деп койсом, бул талапкерлештерим айтып атышат, добуш урдалды деп. Эми бул жерде добуш урдалды дегенге мен бир аз макул эмес элем. Себеби дегенде бизде жанакындай биринчи жолу 30 жылдан бери биринчи жолу ушундай шайлоо болуп атат. Ошондуктан биздин шайлоочулар дагы ошол урнага барганда жанакыл жерде бюллетенге галочка койгондо адашып калышты. Мисалы менин Багыт партиясы биздин цифрада немеде катар номери 7-чи боло турган болсо, менин талапкер катар номерин 5 боло турган болсо, менин талапкерлердин көпчүлүгү 5 деген партияга берип коюптур да. Мен кече жакында мисалы менин 30 чакты бир шайлоочуларым айтып атат, биз сага берген эле каякта депчи. Мен айтып атам да, кандай немеге койдуңар эле, цифрага койдуңар эле. Сенин цифраң 5 эле кой, биз 5ке койгонбуз деди. Ал 5 деген ал Иман партиясынын номери. Силер ошого коюп койгон турбайсыңарбы деп. Анан аябай баягындай непонятка болуп тур да биздин шайлоочулардын арасында. Буну туура түшүнөлү, урматтуу туугандар. Мына 30 жылдан бери биринчи жолу ушундай таза шайлоо өтүп жатат. Буга ыраазы бололу. Мына бийлик да ушул нерселерди уюштуруп берди. Анан кийинки шайлоолордо мындай нерсени биздин шайлоочулар допускать этпейт деп эсептеймин да. Анан мына биздин борбордук шайлоо комиссиясынын эсептөөсү, электрондук эсептөөсү бул юридикалык күчкө ээ эмес экен. Азыр мына 2 күндөн бери кол менен эсептеп жатышат. Мына кол менен дагы 1-2 күндөн кийин бүтөбүз деп атышат азырчы. Мына 1-2 күндөн кийин бүтүп калса, ошол кол менен эсептелген гана эсеп юридикалык күчкө ээ экен. Кичине ошондуктан урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, мен сиздердин баардыгыңыздарды сабырдуулукка чакырат элем. Көңүл бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат.